Ода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. Сиднейдеги драма. Бир кафеде куралчанадан барымталган кишилерди куткаруу учурунда жаракат алгандар болду. Түркия өкмөттү сындаган медиа каражаттарына карата жасалган рейдтен кийин эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Эми жыл сайын дүйнөлүк йога күнү белгиленип турмакчы. Индиянын демилгесин улуттар уюму жактырды. Австралиянын Сидней шаарында куралчанадан бир кафени ээлеп алгандан бери 15 саат өтүп, окуя тездик менен өзгөрүп жатат. Азыр канча адам барымтада экени белгисиз. Полиция кафеге кирип келген айтылууда. Бир нече киши сыртка качып чыгышкан. Куралчанадан ирандык качкын экени, буга чейин кылмыш жообуна тартылганы аныкталууда. Австралиянын эң ири шаарынын чордону куралчан бир кишинин айынан буулуп турат. Ал Мартин Плейс көчөсүндөгү кафеге кирип келип, шаардын бүтүндөй финансы аймагын селтеттирди. Терезелерден барымтага алынган кишилер көрүнөт. Колдорун көтөрүп, айнекке жабышып турушат. Араб жазуулары бар кара желек да көрүндү. Имараттан барымтадагы 5 киши чуркап чыгышты. Сиднейдин полициясы мурда болуп көрбөгөндөй ири коопсуздук операциясына киришкен. Куралчан офицерлер шаар борборун курчаган. Барымтачы менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Соңку айларда Австралияда террорчул чабуулдар болушу мүмкүн деп эскертилип келген. Премьер-министр Тони Аббат окуя саясий мүдөнү көздөшү мүмкүн дейт. The whole point of politically motivated violence. Саясий мүдөнү көздөгөн зомбулуктун максаты элди коркутуу. Австралия тынч, берешен, ачык коом. Муну эч нерсе өзгөртө албайт дейт премьер-министр. Барымтачы буга чейин зомбулук окуяларга байланыштуу тергөөгө алынган. Ал чет өлкөдө каза тапкан австралиялык жоокерлердин ата-энесине мазактаган каттары үчүн мурда соттолгон экен. Түрк полициясы болсо 20дан ашык журналистти жана медиа кызматкерлерин камакка алды. Бул рейд АКШда бозгунда жүргөн диний ишмерге жан тарткан маалымат каражаттарын бутага алган. Кармалгандар мыйзамсыз уюм түзүп, бийликти колго алууга аракет кылган деп айыпталууда. Евробиримдик бул рейд Түркия мүчө болуп эңсеген уюмдун баалуулуктарына каршы келерин эскертти. Медиага каршы операцияны камералар тартууда. Каршылык билдирип чыккандар полицияны токтото алган жок. Бир нече киши камакка алынды. Түркиядагы Заман алдыңкы оппозициячыл гезитинин, Саманойлу телеберүүсүнүн редакторлору, кызматкерлери, ошондой эле бир полиция жетекчиси кармалды. Булар өкмөттү кулатууну көздөгөн деп айыпталууда. Бирок буттага алынгандар башка ойдо. Bu Türkiye için utanç verici bir manzara. Türkiye үчүн уят иш. 21 кылымда ондогон телеканалдары, радиолору, интернет сайттары бар эл аралык медиа тобу ушундай абалга туш болуп отурат, дейт Хидayet Карача. Өкмөт болсо бул медианы президент Режеп Тайып Эрдогандын бир кездеги сайыздашы, азыр душманы болгон кишилерге байланышкан өзүнчө бир параллель өлкө деп атады. Фетхулла Гулен Америкада жашаган динаятчы. Эрдогандын айтуусунда ал өткөн жылы өкмөттү кулатуу максатында ири коррупциялык айыптоолорду шыктандырып турган. Бирок оппозициячыл лидер бул эмне экенин бүгүнкү чаралар көрсөтүп турат деди. Эрдогандын жактоочулары окуяны ички душманга каршы туура кадам деп эсептешет. Камакка алынган Замандын редактору болсо өкүнүчтүү окуя деди. Fotoğrafın tamamını görelim. Adım adım. Бул ачык сүйлөгөндөрдүн оозун жабуу аракети. Эмки кадам парламентти таркатуу болушу мүмкүн. Анткени эркиндиктин эки буту бар, бири медиа, бири парламент, дейт Замандын редактору. Түркия Европа биримдигине мүчө болуп киргиси келет. Бирок биримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси бүгүнкү рейдтер европалык стандартка каршы келерин айтты. Сиз көрүп жаткан BBC эми алдыңкы саптагы башка кабарлар. Орус рубль кунун жоготушу боюнча кайрадан рекорд койду. Тарыхта алгач рет 1 АКШ доллары 60 орус рубльына барабар болууда. Орусиянын борбордук банкынын абалды жөнгө салуу аракетине карабастан быйыл рубль долларга карата 45% кунун жоготту. Буга Орусиянын негизги экспорту саналган мунай баасынын төмөндөшү жана Украинадагы кризистен жаралган санкциялар себеп болууда. Human Rights Watch уюму Орусия кумсаларга карата зомбулукту токтотуп алган жок деп билдирди. АКШда жайгашкан уюм айрым расмийлерди да сынга алып, кумсаларды пропагандалоого каршы мыйзам ур-токмокту көбөйткөнүн айтты. Бул эреже 18 жашка чыга элек адамдарга бир жыныстуу мамиле тууралуу маалымат берүүгө тыюу салат.
Спутниктен алынган маалымат мурдагы изилдөөлөрдөн айырмаланып, Арктикадагы муздар глобалдык жылууланууга туруштук берип калганын көрсөтүүдө. Сан-Францискодагы окумуштуулар муздун аянтынан мурда да анын калыңдыгы маанилүү деген тыянакка келишти. Натыйжада бул көрүнүштүн кесепети айтылгандай кыйратуучу болбойт деп жоромолдонууда. Улуттар уюму 21 июнду эл аралык йога күнү деп белгиледи. Бул демилгени Индиянын премьер-министри Нарендра Моди көтөрүп, йога климаттын өзгөрүшүнө чечим боло алат деген эле. Бул тууралуу йога сүйүүчүлөрү эмне дешет? BBC кабарчысы АКШнын йога борбору саналган Нью-Йорктон кабарлайт. Йога кеңири жайылып жаткан кез. Нарендра Моди Бириккен Улуттар уюмуна эл аралык йога күнү тууралуу сунуш айткандан 3 ай өтпөй, аны көпчүлүк колдоп чыкты. We already had 130 countries which wanted Идеяга спонсор болууга 130 мамлекет кошулган эле. Эми 175 өлкөнүн колдоосу менен резолюция кабыл алынды. Демек, бул идеянын потенциалы чоң болгон дейт Индиянын уюмдагы элчиси. Модинин йогасы табият менен айкалышта жашаган астейдил жашоо тууралуу болсо, дүйнөнүн башка жактарындагы йога миллиондогон доллардык өндүрүшкө айланган. Баса хинду философиясына негизделген йога керек болсо климат маселесин чече алат деп айткандар бар. Йога деп аталган түрлөрдүн баарысы эле йога деп эсептебейм. Йогитада йоганын 3-4 түрү тууралуу сөз жүрөт. Алардын бири карма йога. Мында өз кыймыл-аракетибизди билип туруу, ар бир кадамыбыздын кесепетин билүү аркылуу климаттын өзгөрүшүнө таасир эте алабыз. Йога философиясы климат маселесин чече алабы же жокпу убакыт көрсөтөт. Дүйнө лидерлери көмүр кычкылтекти азайтууну талкуулап жатканда, сиз терең дем алып, философиялык ойго батасыз. Эми йогадан спорт жаңылыктарына келсек, BBC Формула 1 чемпиону Льюис Хэмилтонду жылдын мыкты спортчусу деп атады. Ал добуштардын 33%-ын алып, гольфчу Рори Маклройду 2-нчи орунга калтырды. Реал Мадридтин оюнчусу Криштиану Роналду мыкты чет өлкөлүк спортчу, англиялык айымдардын регби тобу мыкты команда аталды. Вело жарышчы Крис Хой өмүрүндөгү жетишкендиктери үчүн атайын сыйлыкка татыды. Премьер-лигада болсо бүгүн Эвертон Queen's Park Rangers командасы менен беттешет. Жекшембиде болсо Ливерпуль атандашы Манчестер Юнайтедке утулгандан бери элдин көңүлү тренер Брендан Роджерске бурулууда. Бул Ливерпуль үчүн соңку 50 жылдагы эң начар башталыш. Манчестердин тренери Луи Ван Гал азырынча титулга атандашпай турганын айтууда. Чемпиондор лигасынын 16-лык оюндар үчүн чучугулактын жыйынтыгы чыкты. Манчестер Сити 2-нчи рет Барселона менен беттешме болду. Челси менен ПСЖ, Арсенал менен Монако ойнойт. Азыркы чемпион Реал Мадрид Шальке менен, Атлетико Мадрид Ливеркузен менен, Бавария Шахтер Донецк менен күч сынашат. Ювентус болсо Боруссияга, Базел Портого каршы ойнойт. Жаңылыктардын соңунда дүйнө сулууларын көрсөтө кетели. Лондонда жекшембиде өткөн дүйнө сулуусу сынагын түштүк африкалык Ролен Строс жеңип алды. Венгриялык сулуу 2-нчи орунду ээлесе, америкалык сулуу 3-үнчү аталды. Кыргызстан бул сынакка 3-үнчү жолу катышууда. Быйылкы конкурсат Айкөл Аликжанова сынактан өтө чоң тажрыйба алганын BBC-ге айтып, эми кийинки жылдагы катышуучуларды даярдоого активдүү катышам деп убада берди. Я хочу нормально. Мен кийинки кыргызстандык катышуучуга бул жакта өзүңдү кантип алып жүрүп, эмне кылуу керектигин түшүндүргүм келет. Ал түгүл аны даярдоого түздөн-түз катышам. Анткени Кыргызстан сынакта кандай орунга ээ болору мен үчүн абдан маанилүү. Какой результат возьмет Кыргызстан? Айкөл Аликжанованын толук маегин сапар программабыздан алдыңкы айларда дагы көрсөңүз болот. Жана албетте сайтыбыздан да таба ала турганыңызды эскертебиз. Дарегибиз BBC Kırgız.com сайтыбыздан радиобузду да угуп, ага үн кошо аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба ала турганыңызды эскертебиз. Ал үчүн бизди BBC Kırgız деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт тасма тартып салып турсаңыз болот. Биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшмөкчүбүз. Соңку эл аралык жаңылыктар мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.